Сиздер «Мен жана дүйнө» аттуу программаны угуп жатасыздар. Ассалому алейкум. Кудай сиздерди колдосун, кымбаттуу достор. Микрофондо Кемелбек Жуманазаров жана Гүлайым Жаманкулова. Биз сиздер менен кайрадан жолугушканыбызга өтө кубанычтуубуз. Бүгүнкү биздин берүүбүз эмне жөнүндө болмокчу? Биз үй бүлө темасына каралабыз деп сиздерге берген убадабызды аткаргыбыз келет. Көптөгөн берүүлөрүбүз аркылуу биз сиздерге жаш жубайлардын бактылуу болушунун сырлары жөнүндө айтып өттүк. Ал эми бүгүн болсо биз жаңы төрөлгөн баланы багууга жана аны тарбиялоого арналган радио берүүнүн жаңы бөлүгүн баштайбыз. Бул берүүнү биз «Кош келипсиң бөбөк» деп атадык. Бардык эле адам бактылуу болгусу келет. Бардык эле адам бакыт издейт. Бирок аны баары эле таба бербейт. Чыныгы бакыттын сыры деги эмнеде? Ушундай темага арналган руханий ой жүгүртүүнү биз сиздерге программабыздын экинчи бөлүгүндө арнайбыз. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазылгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Ар бир бала бактылуу балалыкка ээ болууга акылуу. Бул бактылуу балалыктын негизин жаңы адамдын эң алгачкы күнүнөн баштап анын ата-энеси түзөт. Эң алгачкы кадам шилтегенде аны ким жөлөйт? Эң биринчи сөздү ким айтат? Ким сооротот? Каерде чындык, каерде жалган экендигин түшүнүүгө балага ким жардам берет? Албетте ата менен эне. Ата менен энеге бала кандай гана бакытты алып келет. Дени сак баланын төрөлүшү кандай гана кубаныч. Анын күлкүсү, калтылдаган анын биринчи кадамы, апа, ата деген анын жагымдуу былдыраганы жана акыр аягында баланын карган ата-энесин багуусу. Баланы чоңойтуу бул өмүр бою өркүндөтүлө бере турган өзүнчө бир искусство. Балага үйдө эң сонун шарттарды түзүп, бардык жагынан камсыз кылуу жетиштүү деп ойлогон ата-энелер адашышат. Кээ бир ата-энелер тескерисинче баланы өтө эле катуу кармашат. Ошондуктан алардын балдары элге көп кошула албай, азыркы күндөгү көптөгөн проблемаларды чечүүдө алсыз болуп калышат. Албетте, баланын адам болуп түзүлүшү толугу менен ата-эненин эркине байланыштуу деп ойлоого болбойт, бирок алардын ордун ашыра баалоо өтө эле кыйын. Баланын төрөлүшү ата-эненин жашоосуна чоң-чоң өзгөрүүлөрдү алып келет. Бала эненин талыкпаган камкордугун талап кылат жана анын жаралышы менен үй бүлөнүн турмушунда жаңы тартиптер түзүлөт. Мында көп нерсе атага байланыштуу болот. Эненин бактысы да жана бөбөктүн бактылуу балалыгы да. Кээде жаш атага анын уулунун же кызынын алгачкы күндөрүндө энеси гана керек, ал эми ал өзү эч кандай жардам келтире албай тургандай болуп көрүнөт. Мындай эмес. Ата балага ар дайым керек. Мына мындан баштайлы. Ата сүйгөкелери менен баланын энесин чоңураак балдардан бошотуп, кичинекей үчүн керектүү болгон нерселерди жасоого мүмкүнчүлүк бериши керек. Дал азыр энеге жардам жана колдоо эң керек. Эгерде ата эненин түшүгүн бөлүшүп, ага мээримдүү мамиле жасап, көңүлүн таап турса, мунун балага да пайдасы тиет. Анткени канчалык эненин көңүлү жай, куунак болсо, балага ошончолук жакшы көңүл болуп карайт. Ата-эненин бүтүрүүгө жетише албай жаткан үй жумушун өзүнө алса болот.
төрөттөн кийин Али эненин денеси чыңала электигин жана ошол эле мезгилде ал эмчектеги баланын түгөнгүс камкордугу менен кошо үй жумуштарын да жасай тургандыгын эсиңерден чыгарбашыңар керек. Ошондуктан анын жумушун жеңилдетүү үчүн атанын жасаган ишинин бардыгы бала үчүн да пайдалуу. Кээде жаш аталар эмчектеги баланы колго алгандан коркушат. Деги колго да илинбейт деп. Бирок бир аз убакыттан кийин мунун эч кыйынчылыгы жок экендигин көрүшөт. Эмчектеги баланы караган ата балага болгон терең жакындыкты сезет. Ал эми бала мээримдүү, күчтүү атага көнө баштайт. Атасынын да, энесинин да сүйүүсүнүн бирдей сезүү бала үчүн биринчи жана эң чоң бакыт. Балдар аларды тарбиялоодо эң көп убакытты талап кылышат. Эгер балаңар ыйлабаса, ага бир нече мүнөт жагымдуу убакыт тартуу кылсаңар болот. Балага төмөндөгүдөй көнүгүүлөрдү жасасаңар болот. Манжаларыңар менен баланын башынан бутуна чейин күнүгө 15 мүнөттүн аралыгында назик, акырын ургулагыла. Жылуу же муздак суулуу кебес менен баланын башынан бутуна чейин жай сүргүлөгүлө. Муну күнүгө бир маал 10 мүнөтчө жасаш керек. Баланын таманын, алаканын, бетин, аркасын жана башын сүргүлөө бул балага өтө жагымдуу. Күнүгө 4 маал 5 мүнөттүк аралыгында жай музыка коюп коюш керек. Баланы колго алып, ар бир 6 саат аралыгында 5 мүнөтчө аны менен ойнош керек. Ар бир 2 саатта баланын жаткан абалын которуп туруу керек. Мына ушул кеңештер баланын кежирлегендигин тынчтандырууга силерге жардам берет. Бала канчалык кичинекей болсо, анын нерв клеткалары ошончолук бат чарчайт. Ошондуктан кичинекей бала көп уктайт. Бала уктабаса, анын денесинин бардык органдарынын иштеши бузулат. Ошондой эле анын жүрүш турушу да бузулат. Баланын тез уйкуга кетип, катуу уктап, жай ойгонгону жакшы. Бул үчүн бала бир мезгилде укташы керек. Таза аба баланын уйкусун келтирет. Ошондуктан аны пайдаланыш керек. Баланын жакшы, туура чоңоюшунда эмчек эмизүү чоң маанини ойнойт. Жана эгерде эмизүү дайыма бир мезгилде, бир жерде жана жетишерлик өлчөмдө болсо, анда бул энелер үчүн да өтө пайдалуу. Себеби энелер боюнда бар кезде толуп кеткен артык баш салмагын жоготушат. Ал эми эмчек эмген бала ар кандай ооруларга каршы тура алган табигый иммунитетке ээ болушат. Дайыма эки эмчегиңерди тең эмизүүгө аракеттенгиле. Бул сүттүн тогушун жакшыртат. Мындан тышкары эки эмчектен тең эмизүү баланын көрүүсүн жана колдорун чыңап бекемдейт. Сиздер «Мен жана дүйнө» аттуу программаны угуп жатасыздар. Эгерде сиз биздин толкунга жаңыдан гана кошулсаңыз, биз сизге өтө кубанычтуубуз. 1-2 мүнөттөн кийин биз сиздерди Кудай адамдын толук жана бактылуу жашоосу үчүн берген Кудайдын мыйзамы жөнүндөгү руханий ой жүгүртүүгө чакырабыз. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер «Мен жана дүйнө» радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Кымбаттуу досум, сиз жашоодон бакыт издеп жүрөсүзбү?
эгер сиз ооба мен бакыт издеп жүрөм деп жооп берсеңиз, анда чыныгы бакытты издеп жана аны тапкан байыркы падыша жөнүндө угуу сизге пайдалуу болот. Мүмкүн азыр сиз мынтип ойлоп жаткандырсыз: эгер менин акчам аябай көп болсо, мен бактылуу болмокмун. 3000 жыл мурда ошол мезгилдин атактуу адамдарынын бири дал ушул сиздикиндей ойдо болчу. Ошондуктан ал өзү жалгыз эч кимде болуп көрбөгөндөй көп байлыкты чогултууну чечет. Сулайман падыша биз сизге дал ушул адам жөнүндө айтып бергибиз келет. Ушунчалык байыт. Ал жөнүндө ыйык жазуу мындай деп айтат: жана ошентип падыша Иерусалимдеги күмүштү жөнөкөй ташка теңеди. Низам, Индиянын эң бай ханзадасы, мындан 25 жыл мурун алтын куймаларына толтура жүктөлгөн жүк ташуучу машина анын ак сарайына алып келинген. Ал машина ошол бойдон казына сакталчу жайдын жанында өзгөчө сакчылык алдында турат. Анткени ал жайда бул алтындар үчүн орун жок. Бирок Сулайман Индиянын ханзадасынан көп эсе бай болчу. Жана ал Низамды өзүнүн сарайына жумушка ала алмак. Эгер байлык чынында эле бакыт алып келе алса, анда Сулайман жер жүзүндөгү эң бактылуу адам болмок. Келиңиз, анын өзүнөн сурап көрөлү. Сулайман, байлык сага бакыт алып келе алдыбы? Ал биздин сурообузга ыйык жазууда мындай деп жооп берет: ким өзүнүн байлыгына гана ишенсе, жыгылат. Кудайдын сотунда акчам жардам кыла албайт. Сулаймандын насият китеби 11-бап 28-4 ырлар. Америкалык миллионер Джей Гулд өзүнүн жашоосуна тыянак чыгарып жатып, жана акыркы оор дем алып жатып мындай деген сөздөрдү айткан: мен жер жүзүндөгү эң бактысыз адаммын. Байлыкка жана даңкка чөмүлгөн атактуу ырчы Элвис Пресли өзүнүн ваннасында наркотиктен өлгөн. Мындай мисалдар эң эле көп. Бирок келиңиз кайра Сулайман падышага кайрылалы. Байлыктын канаттанууну таппай ал бакыт табуу үчүн акылмандыкты жана билимди пайдаланат. Байлыктан канаттанууну таппай ал бакыт табуу үчүн акылмандыкты жана билимди пайдаланат. Эгерде акылман Сулайман биздин убакта жашаса, биз аны басып жүргөн энциклопедия деп атамакпыз. Жана чындыгында эле ага жөнөкөй эл бардык жагынан агылып келмек. Окумуштуулар жаңы бир нерсе билүү үчүн анын тегерегине жыйылышмак. Өткөн берүүлөрүбүздөн Сулаймандын насыяттарын угуп, сиз чыныгы канаттанууну алсаңыз керек. Ыйык жазуу ал жөнүндө мындай деп айтат: өзүнүн өмүрүндө Сулайман 3000 насыят айткан жана 1005 ыр чыгарган. Сулайман тажрыйбалуу ботаник болгон. Ал канаттуу куштарды, балыктарды жана сүт эмүүчү жаныбарларды олуттуулук менен изилдеген. Сулаймандын акылмандыгы бардык чыгыш элдеринин жана Египет элинин акылмандыгынан жогору болгон. Ал бардык элден акылдуу болгон жана бардык өлкөлөрдө Сулайман падышанын атагы чыккан. Сулайман, сенин эң мыкты акылмандыгың жана көп билимиң сага бакыт алып келдиби? Биз анын жүрөгүнүн тереңинен чыккан чын жообун угабыз. Чоң акылмандык менен өзүн жоготуу келет. Жана ким акылмандыгын көбөйтсө, ал кайгызын көбөйтөт. Жана андан ары ал мынтип улантат: мен жерде болуп жаткандардын баарын карап көрүп, мунун баары убакытты бекер кетирип экендигин көрдүм. Бул шамалды кармоого аракет кылгандай эле экен. Бирок чынында эле акылмандык менен билим өзүнчө бир адамдын бактысын түзө тургандардын бири болуп эсептелет. Ошондой болсо да жалаң гана акылмандык менен билимге таянып, толук бакытты табуу мүмкүн эмес экендиги туура белгиленген. Акыр аягында Сулайманга акылмандык менен билим бакыт алып келе албастыгы айдан ачык болот. Ошондо Сулайман бакыт издеп көңүл ачууга барат. Мына ал эмне деп айткан: мен күмүш менен алтын чогулттум. Мен падышалар менен аймактардын байлыгын алдым. Менин ырчыларым
бар болчу. Көп сандаган аялдарды кошуп, эмне каалагандын бардыгы бар болчу. Мен өзүмдүн денемди шарап менен сергитким келди. Өзүнүн кыска өмүрүндө адамдар эмне жакшылык кылыш керектигин көрүүнү каалап, мен ушул акылсыздыкты баштан өткөрүүнү чечтим. Шарап ичип, музыка менен аялдардын жыргалчылыгына батып, бузуку падыша убактысын жакшы өткөрчү. Оюн күлкү, тамаша, концерттер, болуп көрбөгөндөй шаан шөкөттөр. Мына ушунун баары өзүн чындап бактылуу кылууга аракеттенүү болчу. Сулайман падыша, сенин алтын кылымыңдын шарабы менен акылсыз көңүл ачуулары сага бакыт алып келе алдыбы? Акылман Сулайман кымындай да олку-солку болбостон мындай жооп берет. Шарап адамды акылынан ажыратат. Ал катуу кыйкырып мактана баштайт жана жаман жоруктарды жасайт. Лорд Биконсфилд акылман Сулайман падыша сыяктуу эле коомдо эң сонун орунда туруп, дүйнөлүк даңкка ээ болуп, бакыт таба алган эмес. Жашоодон көңүл калган ал мынтип жазган: жаштык бул адашуу, жетилген убак бул күрөш, ал эми карылык бул өкүнүү. Эң көрүнүктүү атеист Вольтер Кудайга такыр ишенбей жашап бакыт таба алган эмес. Ал мынтип айткан: менин дүйнөгө төрөлгөнүм кандай өкүнүчтүү. Бардык кылымдын жана замандын көрүнүктүү адамдары эң устаттык жана тапкычтык менен бакыт издешкен. Бирок алардын ар бири өз кезегинде руханий көңдөйлүктөн башка эч нерсе таба алышкан жок. Мүмкүн адам бакыт издөодөн эч тыянак чыкпастыгына моюн сунуш керектир. Акылман Сулайман падыша адамдын бактысы эмнеде экендигинин жандырмагын таптı бекен. Ооба, ал чын эле анын жандырмагын тапты. Сулайман падыша көптөгөн жылдарын бакыт издөө менен убараланып өткөрүп, өмүрүнүн акырында бир күнү олтуруп алып, бакыттын сыры эмнеде деген суроого жөнөкөй гана жооп жазат. Ал бакыттын ар кандай философияларын жалпылап келип, анын баары тең бир гана Кудайдын мыйзамын аткарган бактылуу болот деген жоопко токтолгон. Сулаймандын насыяттары 29-бап 18-ыр. Сулайман бир күнү Кудайдын алдына келерин жана анын өмүрү Кудайдын мыйзамы менен шайкеш келерин билген. Ошондой эле адам чындап бактылуу болуш үчүн анын кетирген күнөөлөрү кечирилерине ал ишенимдүү болушу керектигин акылман падыша билген. Адам Кудайдын эрки менен бирдикте жашай башташы керек. Күнөө, башкача айтканда, Кудайдын осуятын бузуу ички дүйнөнүн азап чегүүсүнө алып келет. Жана мунун баары адамга бакыт алып келбейт. Акылман Сулайман падышага өзүнүн айткан санааты эң эле айкын болчу. Ал айткан: Кудайдын мыйзамын аткарган адам бактылуу болот. Ушулардын бардыгын уккандан кийин сиз Кудайдын ыйык сөзүн окуйсуз го деген ойдобуз. Биз буга абдан ишенебиз, кымбаттуу досум. Бул таң каларлыктай сонун китеп. Мындай китеп эч качан болгон эмес. Бул китепти окуп, бир аз убакыттан кийин сиз турмушуңардагы өзгөрүүлөрдү сезмексиз. Сизге кыргыз тилиндеги Кудайдын ыйык сөзүн белек кылып берүүгө жана аны үйрөнүүгө жардам берүүгө биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996
705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Саламатта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Çeksiz suyuңду biz үчүн келгениңе, таштап үйүңдү толтуруп рухка, дайым болчу жанымда теңирим даң сага. Куштар асманда даңтайт сени, бүткүл аламда даңтайт сени, толтуруп рухка, дайым болчу жанымда теңирим даң сага. Теңирим мактайм кереметиңди, мен үчүн өлгөнүңдү, тирилгениңди, жар болуп мага, дайым болчу жанымда теңирим даң сага. Алатау сени теңир, ак калпак элим мактайт сени, жар болуп мага, дайым болчу жанымда теңирим даң сага. Жаша теңир, улуу падышам эримди куткаручу, эң бир асыл зат дос болуп мага, дайым жүрчү жанымда теңирим даң сага. Жан дүйнөм сени даңктайт теңир, жүрөгүм сени мактайт теңир, дос болуп мага, дайым жүрчү жанымда теңирим даң сага. Жан дүйнөм сени даңтайт теңир, жүрөгүм сени мактайт теңир, дос болуп мага, дайым жүрчү жанымда теңирим даң сага. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.